Интернет тармағында эмнеге болуп жаткан маалыматтардын топтому менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн интернетте баарыбызга белгилүү болгондой мамлекеттик туунун кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына байланышкан маалыматтар көп чыгууда. Анда программанын башталышында бардык кыргызстандыктарды майрамыңыздар менен куттуктап, программабызды баштайбыз. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Бүгүн мамлекеттик туунун кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы жер-жерлерде салтанаттуу белгиленди. Улутубуздун жаңы тарых барактарын ачкан сыймыктуу мамлекеттик туу күнү 1992 жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилген. Борбордук ала тоо аянтында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн мамлекеттик туусунун 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен жалпы Кыргызстан элин чын жүрөктөн куттуктайм деген мамлекет башчысы элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибиздин бийик кармайды деген президент Садыр Жапаров. Бул күнү СОС желенин колдонуучулары мамлекеттик туунун кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен бири-бирин куттуктап, жакшы каалоо тилектерин калтырышты. Көптөр мамлекеттик туубуз Кыргызстанда жашаган бардык улуттарды өз алдына бириктирип, майрамдарда, салтанаттарда улуттук аземдерге бийик көтөрүлсүн. Кыргызстаныбыз тынчтыкта, биримдикте гүлдөп өнүгө берсин. Кыргызстандын мамлекеттик туусу бийик желбирей берсин деген тилектерин билдирген. Кыргызстандын желеги ар дайым желбиреп турсун. Майрамыбыз менен тынчтык болсун биздин өлкөбүздө, жер жүзүндө. Туубуз бийик болсун майрамыңыздар менен. Элибизди биримдикке, ынтымакка, жаратмандыкка чакырган Кыргызстандын мамлекеттик туусу ар дайым бейпил асман астында бийик желбиреп турсун. Эгемен өлкөбүз жана тарыхка бай элибиз үчүн мамлекеттик туу өзгөчө мааниге ээ. Ал биздин ата-бабаларыбыздын кыйын жолду өтүп, эркин жашоого алып келгендигин билдирет. Туубуз түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси. Желегибиздеги күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уруу кыргыз эли түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн биримдүүлүктү элди элестетет. Туубуз ар дайым желбиреп турсун. Кырмызы кызыл туубуздун өңү абдан туура тандалган. Ар кандай иш-чараларда туубуз бийик көтөрүлсө сыймыкты алып келет. Урматтуу мекендештер, туубуз ылдый түшпөй, ар дайым бийикте желбиреп турсун. Эч качан согуш болбой, желегибиз желбирей берсин. Спорттук иш-чаралар өткөндө биздин спортчулар тууну көтөрүп чыкканда намыстанып, патриоттук сезимдер ойгонот. Кыргызстанда пенсия жогорулайт. Бул жаңылык СОС тармакта жылуу кабыл алынып, интернет колдонуучулар тарабынан колдоо табууда. Маалым болгондой пенсиянын 500 сомго көбөйүшү күтүлүүдө. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин айтымында бул үчүн 700 миллион сом каралган. А бул маселе учурунда каралып жатат деп кошумчалады Социалдык фонддун төрагасы. Туура, пенсияны көтөрүш керек. Азыр учур талабы болуп турат. Дары-дармек, тамак аш кымбаттады. Пенсия көбөйгөнү жакшы, колдоого аларлык иш экен. Жашында берсин мээнетти, карыганда көрсүн дөөлөттү дегенде пенсияны жогорулатыш керек. Карыгартаңдарыбызга кенен жетсин да акчалары. Качан көтөрүлөт экен? Апрелден баштап жогоруласын, тамак аш кымбаттады. Бийликтегилерге рахмат. Пенсия пособияны көбөйтүп жатат. 50%га жогорулаптыр. Эми пенсияда көбөйсө карыларыбызга жакшы болот. Президентибиз жакшы иштеп жатат. Бардык маселени колуна алып, туура пенсиянын жогорулашын мен колдойм. Туура, пенсия көбөйүшү керек. Бул биздин өкмөттүн карыларга болгон камкордугу. Канчага көбөйөт болду экен? Программабызды социалдык желиде Кадамжай районунун Ногарадан айылынын тургуну Султанбай Мойдуновдун мактоого арызып жаткан жасаган аракети тууралуу жагымдуу жаңылык менен улантабыз. Алыскы Баткен облусунун жашоочусу Султанбай Мойдунов өткөн жылы 4000 АКШ долларына айылдаштары үчүн мурда керектен чыгып калган көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө салып берди. Аксакал бул каражатын ажылыкка барам деп сактап жүргөн, бирок ал ажылыкка барбастан анын ордуна акчасын айылдаштарынын керегине жаратып, туулуп өскөн айылына сууп иш жасап көпүрө салып берүүнү чечкен. Аксакалдын бул кадамы интернет колдонуучулары тарабынан мактоого алынып, ар кандай пикирлерин калтырышкан. Өмүр бою сооп болот. Кыяматка чейин сообу тиет. Ниети кабыл болсун.
Аксакал, сизди Кудайым ниетиңизге жеткизсин. Сизди 1000 депутаттан да жогору бааладым. Ушундай адамдар көп болсун. Ушундай адамдар мектеп, бала бакча, медпункт салып беришсе, сонун болмок. Ошону Кудайдан тилейбиз. Сооп иш кылыптыр. Аллахым эселеп кайтарган болсун. Аллах сооп иштерин кабыл кылсын. Ажыга барам деп акча чогултуп барбай сооптук иш кылса, ажыга барган менен барабар болот. Канча сооп тиет, өлгөндөн кийин да сообу тийип турат мындай иштен. Акчаны бекер талаага чачпай туура иш жасаптырсыз. Кудайга жыга турган иш. Тажияга соем деген жылкыларды ушундай нерсеге жумшаганда канча айыл оңолуп кетет эле. Эң туура чечим болгон. Азыркы учурда Кыргызстанда атама аш берем, элди чогултуп аламан улак бергендер көбөйдү. Анын ордуна ушуга окшогон иштерди кылсаңар туура болмок, соогу да көп болмок. Жакшы жалынка суу сап калдык го, көңүл көтөрүлөт го. Ато жаман ыплас, жаман жаңылыктардан көз тажап бүттү. Үлгү алыш керек. Рахмат сизге, ата. Пример для нас. Эң туура кылыптыр. Сыйлаймын ушундай адамдарды, өмүр берсин. Ушул аксакалыбыз биздин чала бизнесмендерге үлгү болсун. Өзүңдүн кошунан акыркы акчасына жашап күн көрүп жатса, мен ажыга барып келдим дегениңиздер бир тыйын. Кудай үчүн өзүбүздүн элибизди туура акчабызды колдонуп көтөрөлүчү туугандар. Аларда Кыргызстандын Улуттук тарых музейинде 1906 жылы жайында өлкөнүн түштүгүндө француз фотографы Шарль Ноэ Поль Пеллионун Пекинде жасаган экспедициясы учурунда тартылган 40 фотосүрөттөрүнүн бет ачаары болуп өткөнү айтылып, фотосүрөттөр тарады. Азыр сүрөттөр Улуттук чыгыш искусство музейинде, тактап айтканда Париждеги Гиммет музейинде сакталып турат. 2022 жылдын аягына чейин француз окумуштууларынын экспедициясы тууралуу орус жана кыргыз тилдеринде китеп басып чыгаруу пландалып жатканын Франциянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Мындай маалымат учурда соц желенин колдонуучулары тарабынан репост болуп, бир канча мүнөттө эле 20 миңге жакын лайк басылган. Бишкекте 4-чү дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Мелдеш Бишкек шаардык муз аянтчасында өтүүдө. Чемпионатка жалпысынан Кыргызстан, Кувейт, Малайзия, Сингапур жана Ирандын 5 командасы катышууда. Командалар бирден айланпа оюн өткөрүшөт. 2019 жылга чейин эл аралык хоккей федерациясынын курамында 3 гана дивизион болуп, ага кирүү укугу үчүн Кыргызстандын командасы ошол жылы Бириккен Араб Эмирлигинде оюн өткөргөн. Ал эми былтыр эл аралык хоккей федерациясы 4-чү дивизионду түзүп, ага Кыргызстанда кирген. Биз жогоруда интернет айдыңындагы актуалдуу маалыматтар менен бөлүшө алдык. Программабыздын башында айткандай, бүгүн мамлекеттик туу күнү белгиленүүдө. Желегибиз ар дайым бийиктикте эгемендүү Кыргызстанды даңазалап желбирей берсин деген тилек менен программабызды дагы жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерге чейин саламатта туруңуздар.